إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah Taala bu özünün ıyık kitabında bunday deydi. Biz tigi жақтағы ақырет қорғанын жер бетінде бұзғыншылық жана текебірленуіні қалаған момын адамдар үшін насип қылабыз. Ақыбет тақуа кишилер үшін. Ал эми капыр болгон инсандардын ақыбети тууралуу айтат. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Силерден мурунда бул жолдор сыноолор өткөн. Жер жүзүн кезгиле. Жана Аллахтын динин жалганга чыгаргандардын акыр түбү кандай болгонун көргүлө. Акыйкатты каалабаган залым болуп өткөн инсандар мурдада жашап өткөн. Сунан бул жол дегени. Сунан бул жол бүгүн эле пайда болгон жок. Жер жүзүндө кезип айлангыла. Жер жүзүнө кезип айлангыла, карап көргүлөчү. Акыйкатты жалганга чыгарган адамдардын акыр акыбети тууралуу билип аласыңар. Биз капырлардын акыр акыбети тарыхта кандай болгонун Аллах Таала бизге Куранда ачык баяндап берген. Эми биз пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам акыр акыбети жана ал кишиге ээрчиген адамдардын акыр акыбети кандай болорун билип алалы жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан, акыйкатка каршы чыккан адамдардын акыр акыбетин дагы билип алуубуз керек. Biz bunu Kavsar suresi arkылуу bilebиз. Biz bul sureni жогорку аятта айткандай Tilked darul ahira акырет коргону болгон сүрө. Акырет жашоосун жер жүзүндө бузукулук жасабаган, текебир болбогон адамдарга даярдайбыз деп айтылган. Бул албетте Кавсар сүрөсүндө мунун мааниси баяндалган. Сүрөгө кирсек, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Каусар сүрөсү Курандагы 108-чи сүрө. Кур'аны Керимдеги эң кыска сүрөлөрдөн 3 гана аяттан турат. Инна а'тайнакал каусар. О Мухаммад, biz чындыгында biz сага Каусарды бердик. Каусарды бердик дейилгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акыретте уада берилген, уада кылынган Каусар. Абу Лахабка окшоп залым болбогон адамдарга акырет жакшылыгыны Аллах Таала уада кылган. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. O Muhammed, bular biz sağa vahiy kılgan kayıp kabarları. Mından murun alardı sen bilbeyteleň, qoğumun da bilbeytele. Emi sabırlı bol. Çınında akıbet, natija, takva kişilerinin paydasına. Bul eki sürü Masad jana Kawsar сүрөсү
жалған ээлери менен акыйкат ээлеринин ортосун баяндаган сүрө. Масад сүрөсүнү буга чейин окуп өттүк. Бул сүрөдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан, Аллах Таала тарабынан келген шариатка каршы чыккан адамдын жана адамдардын акыбети эмне болору тууралуу айтылынды. Ал эми Кавсар сүрөсүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга уада кылган жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген адамдарга эмне жакшы нерселер, дагы кандай неиматтар уада кылынгандыгыны баяндаган сүрөлөрдүн катарына кирет. Ал-Кавсар деген сөз араб тилинде көп деген маанини билдирет. Бул пайгамбарга берилген көп жакшылыктар деген. Кавсар бул жакшылык дегенди билдирет. Аллах Таала бул дүйнөдө көп жакшылыктарды берген. Ал эми акырет бейишинде болсо Кавсар деп аталган дария менен ушундай аталыштагы булакты сыйлык катары берет. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. Бул хадистин мааниси төмөндөгүдөй. Биз Анас радиаллаху анхудан келген хадисте биз Аллахтын элчиси менен отурган кезде бир аз убакыт башын ийип калды. Мечитте бир убакыт башын ийип калды. Кийин өзүнө келип күлүп жылмайды. Биз айттык: "О Аллахтын элчиси, эмне үчүн күлдүңүз, эмне үчүн жылмайдыңыз?" деп айттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага азыр бир сүрө түштү." Ал сүрөнү окуду, Кавсар сүрөсүн окуду. "Инна а'тайнакал кавсар фасалли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар." Биз о Мухаммад сага Кавсарды бердик. Мына ушунун ордуна эми Раббиң үчүн намаз оку, жана курбандык кыл, жана сенин артыңды кесилди деп сени жек көргөн адамдардын артыны кесип койдук дейт. Эми ушул хадистин өзүндө айтылынды Кавсар деген эмне? Ал-Кавсар хуа нахрун фил жанна. Бул Кавсар бейиштеги бир дария. Дарияны да сыпатта берди. Хафатаху qibabul lu'lu mujawwathan. Дарыянын эки жанында дурдан болгон ичи көңдөй чатырлар болот. Дарыянын эки жегинде, эки жанында дурдан болгон, берметтен болгон ичи көңдөй чатырлар болот. Мына бизде да адамдар дем ала турган жерлерге барса, деңиз же дарыялар боюнда чатырларды тигип алышат. Же ошол дарыялардын жегинде адамдар үчүн эс ала турган атайын чатырлар курулат, үйлөр курулат. Анткени ошол дарыянын жегиндеги салынган үйлөр өзгөчө көрүнөр жана адамдар ошол жерде рахаттанып ошол эс алышат. Эми бейиште адамдарды күйдүрө турган күн жок, мындай аба ырайы болбойт. Бул ушунчалык бир жыргалчылык. Ошол Кавсар дарыясынын эки жегинде ошол берметтен болгон, дурдан болгон, ошол берметтерден болгон ичи көңдөй чатырлар ошол тургузулган экен. Кавсар дарыясынын эки бетинде берметтерден болгон чатырлар кыскасы. Мауху абияду минал лабан. Кавсар дарыясынын суусу сүттөн ак. Ва ахла минал асал. Балдан ширин. فإذا تربته مسك أذفر. Кавсар дарыясынын астындагы топурагы мисктен жакшы. Мындайча айтканда мисктен да жакшы. Ошол Азфар дегени
мисктин эң жакшы түрлөрүнөн. Мисктин ошол дарыянын астындагы ошол топурак мисктин жыты келип, ошол мисктен экен, эң жакшы түрлөрүнөн экен. Каусар дарыясынан агып чыга турган бир хауз бар. Хаузун бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга уада кылынган. Буга биз иман келтиребиз. Бул тууралуу келген хадистер мутаватир даражасына жеткен. Хауз биздин тилдеги эле бир көлмө же бир бассейн. Мына Каусар дарыясын агып чыгып, Махшар майданына куюлат. Каусар дарыясы ошол бейиштен агып чыгат дагы ошол Махшар майданында ошол куюлат. Каусардын сыпаты кандай болсо, хауздун сыпаты да дал ошондой. Ошол хауздагы ошол чыккан Каусардан келген ошол суунун баарысы ошол бейиштен чыгып, ошол Махшар майданына келет. Ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга уада кылынган хауз бар. Хадисте келет, ошол хауздун кенендиги, эни, мындайча айтканда, туурасы, көндөлөңү да масиратуху шахран, бир айлык жолдой. Аниятуху ададун нужум. Бул хауздагы идиштердин саны асмандагы жылдыздардын санындай. Мен шариба минха фала язмау абадан. Ким мындан бир жол иче турган болсо, ким мына ошол хауздан, ошол көлмөдөн, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга уада кылынган мына ошол хауздун суунан иче турган болсо, чаңкоо эмне экенин эч качан билбейт. Бул Махшар майданындагы хауз, бассейн. Мындайча айтканда көлмө. Бейишке киргенден кийин ал жердеги дарыя бул Каусар болот. Эми фаяхталижул абду минхум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, фаяхталижул абду минхум. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, хауздун алдында турганымда адамдар ошол Махшар майданында, есеп майданында турат. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн уада кылынган хауздун жанында. Адамдар бейишке кирген жок. Үммөтүмдөн бир топ инсандар айдалат ошол хауздун алдынан. Айдалат. Кудум бир жапайы төөлөр арасына бир жат төө кирип кала турган болсо, ошол төөлөр бир жат төөнү ошол айдап чыккандай арасынан, ошол айдап чыгарып жибергендей, хауздун алдынан да айдалат бир топ адамдар. Мисалы үчүн бир топ төөлөрдүн ичине бир жат төө кирип кала турган болсо, ошол башка төөлөр, ошол бир топ төө, ошол жат төөнү айдап чыгарып жиберишет. Бул да ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хауызынын айланасынан бир топ адамдар айдалынат. Бир риваятта арифухум, мен таный турган адамдар айдалат деген. Бир риваятта мен таный турган адамдар айдалат. Мен өзүм таный турган кээ бир адамдар хауыз алдынан айдалат дейт. Ошондо мен айтамын, фаакулу рабби иннаху мин уммати. Башка бир риваятта фаакулу я рабби усайхаби. О Раббим, булар менин үммөтүм деп айтамын дейт. О Раббим, булар менин сахабаларым болотуга деп айтамын дейт. Мына эмне үчүн айдалып жатат дейилгенде, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жооп берилет экен. Фаякулу ма тадри ма ахдасат ба'дак. Айтылат, булар сенден кийин эмне иштер жасаганын билбейсиң деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында кээ бир адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ошол убакта замандаш болгон. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ал киши менен замандаш болгон, ал кишини көргөн адамдар хаузунун алдынан айдалып жатса, ошол көлмөсүнүн алдынан айдалып жатса, азыркы адамдар андан беттер айдалса керек. Буга себептер көп. Кыямат күн хауздун алдына барат. Адамдардын баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм деген адамдар бул дүйнөдө ширкти жасаган, бидатты жасаган, Куран сүннөткө ылайык келбеген иштерди жасап, хауздун алдына барганда айдалат. Пайгамбардын үммөтү келип жатат хауздун алдына. Капыр келбейт, мунафыктар келбейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жооп берилет экен: сенден ажырагандан бери
артына карап кетип муртат болуп кеткендер дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге мына ушундай жооп айтылгандан кийин фаакулу сухкан сухкан лиман гайяра ба'ди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен айтамын, балекет болсун менден кийин өзгөртүлгөн жана алмаштырган болсо деди. Бир риwayatта мен аларды өзүм айдаймын деген. Менден кийин динин өзгөрткөн адамдарды хавуздан мына кур жалак калуусу мына хадисте айтылган экен. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин динин өзгөрткөн ошол адамдар хавуздун айланасынан айдалып кур жалак калышат экен. Бул жерде сахабалар деп айтылды. Бул ошол вактагы чоң сахабалар эмес, атактуу сахабалар эмес. Эми хаджатул вадада, коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды 100.000 адам көргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол 100.000 адамдын арасында биринчи жолу көргөн адамдар дагы болгон. Эми ошолордун кээ бир ыйманы алсыздары, ошол илими аздары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин муртат болуп кеткен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын балдары жаш кезинде өлүп дүйнөдөн өтүшкөн. Кыздары да эрте дүйнөдөн кайтты. Адамдарда анан бир ой пайда болду. Балдары да өтүп кетти, кыздары дагы эрте өтүп кетти дүйнөдөн жаш кезинде. Жана өзү да эртең өлүп кете турган болсо, дини өзүнөн өзү жоголуп кетет деген бир жаман бир ой адамдардын арасында бир пайда болду. Анткени адамдардын артынан калган нерсени улап, анын мурасын ала турган жана ошол мал мүлкүнү көбөйтө турган бул өзү негизи балдары болот. Адамдарда мына ушундай күмөн пайда болду. Мына ушундай күмөн, жаман бир күмөн адамдардын кээ бирини муртат болуусуна, динден кайтуусуна себеп болду. Ошондуктан Аллах Таала Каусарды пайгамбарына бергенин эстетип, анын артынан ошол сени үстүңдөн маскара кылып туяга калбай калды деп айтып жаткан адамдардын акыр акыбети жок, үзүлгөн деп айткандарга бир көрсөтмө берип койду. Алар Каусар дарыясынан тосулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдары жаш кезинде дүйнөдөн өткөндө кээ бир Мекке капырлары күлүштү. Мекке капырлары мына Мухаммадтын артынан бир туяк калбады. Эми бул өзү өлсө, дини өзүнөн өзү жоголуп кетет. Кайра ата бабабыздын динини орнотуп алабыз, адамдарды кайра кайтарабыз деген бир ой пайда болгон. Бул дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушундай маскара кылган адамдар бул Каусар дарыясынан куру калуусуна бир ишара, бир көрсөтмө бар. Мына сүрөнүн башталганына караң. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шанияка хувал абтар. Каусарды бердик деп акыры абтар арты кесилүү менен бүтүп жатат. Арты кесилген баарысы Каусардан тосулат деген. Ким пайгамбардын маскара кыла турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үстүнөн күлө турган болсо, аны мазак кыла турган болсо, ал бейиштен куру калат деген. Бейиштеги Каусар дарыясынан куру калат деген. Андан тосулат деген. Кала берсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде ага мушриктер айтышты. Пайгамбардын бул Мухаммадтын ошол перзенти көз жумганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мушриктер бир ат коюп алышты. Абтар деп мына ушундай ат менен аташкан, арты кесилгенде. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Ибрахим деген баласы дүйнөдөн өткөн кезде, Мухаммадтан бир туяк калбады, эми дини өзүнөн өзү жоголуп кетет деп мына ушундай абтар деп арты кесилген деп атап коюшту. Эми мушриктер
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламның даватын сындырыш үшін, адамдарды ақиқаттан тосыш үшін арқандай шылтоолорду айтышат эле. Алар айткан шылтоолордун бири, жаман сөздөрдүн бири, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламның балдары жаш кезинде өтүп кеткендиги үчүн, эми бул адамдын артынан бала туяк калбайт деп күлүшөт эле. Бул адам өзүнөн өзү жок болуп кетет деп сөз кылышат болчу. Дини да өзүнөн өзү жок болот деп айтышкан. Акыйкаттан тосо турган адамдардын ошол эң акыр акыбети, акыйкаттан тосо турган адамдардын ошол эң негизги максаты ошол адамдарды акыйкаттан токтото албай калганда алар адамдын жеке өздүк мүнөзүнө тийише башташат. Бул шариятка каршы чыккан адамдар, жана күнөөкөр фасыктар, жана капырлар колдорунан келишинче акыйкаттан тосконго аракет жасашат. Бирок акыйкат ийилет, бирок сынбайт. Баары бир акыйкат өзүнүн акыйкат экендигин далилдейт. Адамдар акыйкатка кире берет. Мына ошондо булар акыйкаттан тосо турган эч бир нерсе калбай калган кезде акыйкатка чакырып жаткан адамдын жеке өздүк мүнөзүнө, жеке өзүнө тийише башташат. Абу Лахаб, Абу Жахил каршы чыкты. Баары бир бул дават токтободу. Анан акыбетте булар адамдын жеке өздүгүнө тийишкенге өтүштү. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жеке өзүнө таандык болгон нерсеге тийишти. Бул киши, мына бул кишинин баласы өлдү, баласы калбай калды, туягы калбай калды, эми дини өзүнөн өзү жок болот деген. Бул акыр акыбет такыба адамдардыкы экендигини жана акыр акыбетте такыба адамдар бейишке жетер экендигини булар унутуп калган. Мына ушундай адамдар гана акыйкаттан тосууда адамдардын жеке өздүк пейилине, жеке өздүк мүнөзүнө асылуу алардын бир адаты болуп калат. Эми артында баласы калбаса да, анын илимин, даватын улай турган адамдарга мисал бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул артында ал кишинин даватыны, ал кишинин шариятыны, ал кишинин жолун улай турган балдары калган эмес. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчий турган үммөт калды. Сахабалары мына туруп берди, жана сахабалары ээрчиди, жана адамдарга динди жеткирүүдө эң негизги себепчилерге айланды. Эми кимдин артында баласы калбаса дагы, эгер ал алым боло турган болсо, бул сөзсүз анын баласы артынан динди улап кетет, же ушул илимди таратат деген нерсе бул бизге негиз эмес. Ахли суннада мындай далилдер көп. Имам Бухари рахимахулла үйлөнгөн эмес. Ал кишинин артынан ким кийин динди улап таратты? Үммөт таратты. Анткени акыбетте баары бир такыбалуулар жеңишке жетет. Ибн Таймия рахимахулла үйлөнгөн эмес, баласы болгон эмес. Бул кишиден кийинки илим уланды. Бул кишиден кийинки бул кишинин илимине ким жеткирди? Шакирттери жеткирди. Адамдар бир нерсени сыртына карап туруп пикирлейт. Эми бул инсан өтө турган болсо, мунун дин ишини ким алып кетет? Муну баласы калбай калган болсо деп мына ушундай таразалап алат. Мына Абу Лахабтын деле балдары болгон. Бирок ошол балдары капыр болду. Акыбеттери жаман болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын балдары жаш кезинде өтүп кетти. Бирок дини түбөлүккө калды. Акыбети жакшы болду.
Inna a'taynakal kawthar, inna a'taynakal kawthar, biz sağa kawsарды бердік. Мына Аллах Таала айтты, еми ушун үчүн, мына ушул үчүн. Фасалли раббика ва нахар, Раббиң үчүн намаз оку, жана курбандык чал. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыр акыбети жана ал кишиге ээрчиген сахабалардын акыр акыбети кандай болоруну мына ушул сүрөдөн жакшы билип алабыз. Нахр араб тилинде жөнөкөй курбандык эмес. Нахр бул сөз өзү төөнү союуну айтылат. Нахрун дегени төөнү союуну айтылат. Фасалли ли раббика ва нахар, Раббиң үчүн намаз оку жана курбандык чал дегени бул жөнөкөй курбандык эмес. Эми фасалли ли раббика ва нахар, Раббиң үчүн намаз оку. Бул намаз, мына Раббиң үчүн намаз оку дегени ар бир мусулман эркек жана мусулман аял күн сайын Раббиси үчүн намаз окуш керек. 5 вак намазды өз убагында өтөөсү парз кылынган. Эми кээ бир адамдарга намаз оку дейилинсе, намазды күнөөкөрлөр окуйт дейт. Эмне мен күнөө жасап турмунбу дейт. Жүрөгүм таза, бирөөгө жамандыгым жок. Эми бул инсандар ойлоп калган ибадатты Аллахка күнөөкөр инсандар жасайт деп. Мына пайгамбарга инна a'taynakal kawthar, biz сага каусарды бердик. Мына каусар бул бейиштин ичинде. Бейишке кирүүң дайын, ачык. Фасалли ли раббика ва нахар инна шани'ака хуwal abtar. Раббиң үчүн намаз оку, курбандык чал деп бейиш убада кылынгандан кийин дагы Аллах Таала ибадатка буйруп жатат. Эң улуу ибадат болгон намазга буйруп жатат. Жана курбандыкка буйруп жатат. Мына жакшылыктар берилсе да ибадат кыл деген буйрук келип жатат. Мол жөнөкөй курбандык эмес, төө союп тарат деди. Бейиштен кабар мына сахабалардын тирүү кезинде келген кебирине. Эмне булар ибадаттан токтогон эмес. Анткени булар Аллахтын элчисине буйрулган буйрукту сезе билишкен. Шүгүр деген нерсе да бар. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 70 000 кишиге, адамга бейишке эсепсиз кире турган деп кабар берилген. 70 000 адам менин үммөтүмдөн бейишке эсепсиз, азапсыз кирет деген. Анда ошондо ушул хадис айтылганда Уккаша ибн Михсан ордунан туруп дуа кылың деди. Мени алардан кылсын Аллах Таала дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анта минхум, сен алардансың деди. Уккаша радияллаху анху бейишке эсепсиз кирет экен. Кабырдан туруп эле туура эле бейишке кирип кетет. Уккаша бул киши радияллаху анху өмүрүнүн акырына чейин жихад кылып өлдү. Жихадда өттү. Азыр кээ бир адамдарга намаз оку десең, мен эмне күнөөм барбы намаз окуй турган? Жүрөк таза дейт. Фасалли ли раббика ва нахар инна шани'ака хуwal abtar. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге мына намаз оку деди. Мына Айша энебиз сыпаттап, түнкү намаздарын сыпаттап айтат. Таманы, кадамы ошол таманы ишип, жарылып кетет эле дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушунчалык күнөөсү бар беле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөдөн таза зат. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Айша энебиз айткан экен, сиздин мурдагы жана кийинки күнөөлөрүңүз кечирилген болсо, ушунчалык деңгээлде ибадат кылабызбы дегенде, قال افلا اكون عبدا شكورا, мен шүгүр келтирүүчү пенде болбоймунбу деген экен. Мына күнөө кечирилсе дагы шүгүр деген нерсе бар экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылык кылганда 100 төөнү курбандык кылган. Мына бул 100 төө бир адамдын дияты дейилет. Бир адамды сатып алган деген сөз бул. Бир адамды өлтүрүп кое турган болсо, ошо дият берилет. Кунун төлөп берет 100 төө. Бул 100 төөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажылыкта курбандык кылган. 63 төөнү өз колу менен сойгон. Калганын Али радияллаху анхуга берген экен. Ошол төөлөрдүн 100 төөнүн ээрин
Жана ошондой эле жибин эмнеси болсо баарысыны садака кылып жиберген. Еттин баарысы таратылган. Ошол жерде бышырышкан, жейишкен, ошол келген адамдар өзүнө жараша алышкан, бардык этти мына садака кеткен. Эми бул ибадат менен, бул Аллах Таала буйрган парз ибадаттар бул чыныгы момун менен чыныгы мунафыкты айырмалайт. Хасан Басри рахимахулла айтат: "Ал-муъмину ман жама'a ихсанан ва шафиqa. Ал-мунафиqu ман жама'a исаатан ва амна." Момун адам ким дейилинсе, бул киши айтат, момун адам деген бул бир жакшылыкты жасайт дагы анан коркуп турат дейт. Мунафык ким дейилинсе, өзү жамандыкты жасап алып анан тыныч турат дейт. Эч бир тынчсызданбайт. Эмне күнөөм бар дейт. Күнөөм жок дейт. "Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум важилатун аннаху иля раббихим раджиун." Мына Аллах Таала мына ушундай момундарды сыпаттап айтат. Момундар бирөөгө бир нерсе берсе, жүрөгү титиреп турат. Берип жаткан учурда кабыл болобу ушул бергеним, же кабыл болбойбу деп жүрөктөрү титиреп турат дейт. Мына афа амину макраллах фала я'ману макраллахи иллал кавмул хасирун. Алар Аллахтын макр, айла амалкерлигинен тынчтыктабы? Дейт Аллах Таала. Бул Аллахтын айла амалкерлигинен, айла амалынан, айла амал көйлүгүнөн бир гана зыян тартуучу коом гана тыныч тура берет. Мына инна шанияка хуал абтар, сени арты кесилген дегени, но шанияка дегени сени жек көрүүчү дегени. Ошол сени арты кесилген деп жек көргөн адамдарды биз өзүнүн артын кесип койдук дейт. Эми Аллах Таала таква инсандардын акыр акыбетини жакшы кылат. Эгер алардан бир туяк калбаса дагы, Аллах Таала аларды сактап коет. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар жек көргөн. Шанияка деген, жек көрүүчү дегени. Хинт айтат, Абу Суфияндын аялы, Абу Лахабтын карындашы исламга киргенде айткан экен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип: "О Аллахтын элчиси, сиздин үй бүлөңүз кор болуусун эң каттуу каалап, эң кор болгон үй бүлө болуусун каалаган адам мендей адам болбосо керек" деген экен. Мен өтө каттуу каалайт элем. Жер жүзүндө үй бүлөңүзгө кордукту каалаган эң каттуу адам мен болсом керек дейт. Өзүңүз деген жок бул жерде, өзүң эле деген эмес, үй бүлөң менен деген. Эми исламдан кийин караң. Эми исламдан кийин жер жүзүндө сиздин үй бүлөңүз азиз болуусуну, урматтуу болуусун каалаган адам мендей адам жок болсо керек деген. Мына Аллах Таала мукаллибул кулуб, жүрөктөрдү өзгөртүп кое турган зат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Напсим колумда болгон затка ант, мындан дагы көп жакшы көрөсүңөр" деген экен. Мындан дагы, эми мындан кийин мени мындан дагы жакшы көрөсүңөр деген экен. Абу Суфиян мына бир риваяттарда бейиштин мырзасы деп келет. Ошол киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол пайгамбарлыгы жарыяланган убакытта канча аскер топтоп келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыкты. Акырында сахабага айланды Макка фатх болгондон кийин. Бейиштин мырзаларынын ошол жигити мына ошо Абу Суфиян дейли. Мана баласы Муавия, аялы Хинт. Мана таква болушту, исламга киришти, пайгамбарыбызды ээрчишти, акыр акыбеттери кандай жакшы болду. Абу Лахабтын мисалын Масад сүрөсүндө көрдүк. Эч нерсе калбады Абу Лахабтан. Туяк да калбады. Жана балдары да калбады. Абу Жахалдан эч нерсе уланган жок. Жок болуп кетти булар өзү. Ким Абу Жахалдын аты кулса, жана Абу Лахабтын аты кулса, бардык адамдар үммөт каргыш айтат буларга. Бирөө жакшы көрбөйт буларды. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккандыгы үчүн. Эми бул хидаят, бул чоң бир неимат экен да.
Залика фадлуллахи ютихи ман яша валлаху зул фадлил азим. Бұл Аллахтың фазилеті. Аллах өзі қалаған пендеге береді. Аллахтың фазилеті өте ұлы. Мына бирок ичи ушунчалык жек көрүүгө толуп кеткен адам бир адамдардын арасынан өтө аз ыйманга келет. Мына Абу Лахабтарга окшоп кээ бирлер ушул исламды, пайгамбарыбызды жек көрүп ушул дүйнөдөн өтүп кетет. Абу Лахабтын абалы кандай болсо, алардын абалы дагы ошондой болот. Мына ол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккан Абу Лахаб, Абу Жахил бул адамдардын акыр акыбети кандай болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды маскаралаган, анын артынан күлгөн адамдардын акыбети дагы, акыр акыбети дагы, түбү дагы Абу Лахаб менен Абу Жахилдикиден айырмасы жок. Азыркы кезде кээде угуп калабыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды баланчы гезит, баланчы журнал маскара кылып жатыптыр деп. Булар өзүнөн өзү жок болот. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ким болуусуна карабастан маскара кыла турган болсо, ал чоң бир өлкө болсун, чоң бир падыша болсун, чоң бир акчалуу адам болсун, эгер маскара кыла турган болсо арты кесилет. Анткени Аллах Таала кимге кандай жаза берүүсүнү мына өзү билет. Мына Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды арты кесилди, туяга калбады деген капырларды ошол убакытта артыны кесип койгон. Ошолордон ар бир инсан ибрат алыбыз керек. Өзүнөн өзү жок болуп кетет. Көпкө барбайт андай адамдар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кисрага, Перс, ошол убакыттагы Перс империя, Перс мамлекетине кат жиберген. Исламды кабыл алгын деп жакшы сөз менен, жакшы сөздөрдү айтып жиберсе, ошол барган элчини алдында катты айырып, ошол элчинин жүзүнө атып жиберген. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза халакал Кисра фала Кисра ба'даху." Ошол Кисра балекетке жолго турган болсо, талкалана турган болсо, мындан кийин Кисра болбойт дейт. Жок азыр Кисра. Эч качан Перс мамлекети деген чоң бир империя болбойт кыяматка чейин. Бөлүнүп кеткен. Мына Аллах Таала пайгамбарды маскара кыла турган адамдардын артын мындай кесип коет, кыкып коет, жок кылып коет. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды башка бир аятта айтат: "Варафа'на лака зикрак." Биз сенин зикриңди, атыңды, ысмыңды көтөрүп койдук дейт. Үммөт, ушул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кайсыл жерде Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аты чыкса урматташат, салават айтышат. Ибн Касир рахимахулла айтат: кайсыл жерде, кайсы орунда Аллах деп айтылынса, анын жанында андан кийин эле Аллахтын элчиси деп айтылат. Мына миллион, миллиард деген үммөтү калды. Ар бир мүнөт сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтышып турат. Инналлаху ва малаикатуху юсаллуна алан наби. Инналлаху ва малаикатуху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Албетте Аллах жананын периштелери пайгамбарга салават салам айтышат. О иман келтиргендер, силер да ага көптөгөн салават саламдарды айткыла. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айтат: "Мага салават айткыла." Ошол ушундай сайяхун, ушундай жерди айланып, сейилдеп жүрө турган ушундай периштелерди коюп койгон Аллах Таала. Кайсы бир жерде болбосун, жердин кайсы бурчунда болбосун, ошол салават айта турган болсо, ошол салаватты ошол периштелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирип турат. Эми бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө бир берилген немат, фазилети, өзгөчө бир артыкчылыгы. Кайсыл жерде болбосун, пенде, жердин кайсы бурчунда болбосун, айырмасы жок. Аралыктын айырмасы жок. Кебирлер мен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечиттин алдына барып, ошол кабырынын алдына барып, ошол жерде салават айтамын дейт. Бул мындай болбойт, мындай нерсе. Ал айырмасы жок. Пайгамбарыбыздын мечитинде турса дагы, жердин ошол канча бир алыс, бир бурчунда турса дагы, түндүгүндө турабы, түштүгүндө турабы, алыс менен жакындын айырмасы жок. Кайсыл жерде ихлас менен
Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып турган болсо, периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирет экен. Бул кыскасы Каусар сүрөсүнүн тафсири, мани маңызы кыскача. Бул сүрөдөн биз билебиз таква инсандардын акыр акыбети кандай болорун. Масад сүрөсүнөн билебиз ошол залым адамдардын акыр акыбети кандай болорун. Мына ошондуктан мына ушул эки сүрөдө залым менен момун таква инсандын акыр акыбети кандай болоруну жакшы билип алат экенбиз. Кыскасы мына ушул. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.